Саламатсыңарбы? Алипе сабагын өтөбүз. Алипе сабагынан өтө турган темабыз жаңылмаштар. Элибизде балдарды жаңылбай, бат жана таза сүйлөшүү үчүн көп кам көрүшкөн. Ошон үчүн алар жаңылмаштарды ойлоп табышкан. Жаңылмаштарды айтуу кыйын болсун үчүн окшош табыштардан турган бир нече окшош сөздөрдү катыштырып, ыр түрүндө уйкаштырып чыгарышкан. Жаңылмашты көбүнчө бири баштап айтып, экинчиси анын өзүндө кайталашкан. Кайталаган адам так айтып кетсе ал жеңүүчү болгон. Балдар, силер да жаңылмаштарды жаңылбай айтып, тилиңерди көндүргүлө. Сөздөрдү таза, так, көрүктүү айтып сүйлөөгө машык кыла. Тилиңер так, бат сүйлөөгө машыгыңар келсе, жаңылмаштарды көп айткыла. Ал үчүн эки-экиден болуп бөлүнгүлө да, бириңер окуп берип, экинчиңер аны кайталап айткыла. Биринчи, экинчи жолу так айта албасаңар, үчүнчүсүндө так кайталап айтасыңар. Анда силер упайга ээ болосуңар. Жаңылмач айтуушунун максаты да ошол, жаңылтуу, бат айтуусун текшерүү. Алипе китебинде берилген жаңылмашты чогуу кайталап көрөлү. Асан менен ким эгиз, апам менен ким эгиз, Үсөн менен ким эгиз, Үпөл менен ким эгиз. Мен биринчисин жай кайталадым, экинчисин баттыраак, анан тезирээк, тез-тезден айтуу керек. Мисалы, Асан менен ким эгиз, апам менен ким эгиз, Үсөн менен ким эгиз, Үпөл менен ким эгиз. Кыргыз эли өзүнүн көп кылымдык тарыхында элдик каада салттарды, адаттарды, жаңылмач сыяктуу оозеки чыгармаларды муундан муунга сактап келген. Мындай сөз казынасын эч бир башка мамлекеттеги элдерден которуп алуу мүмкүн эмес. Себеби жаңылмашты кыргыздар гана айтып келген. Алипе китебиндеги жаңылмаштардан биринчисин кыздар айтып көрсүн, экинчисин балдар айтып көрсүн. Жаңылмач адамдардын көңүлүн көтөрөт, анткени аны дайыма күлкү коштоп жүрөт. Сөздөрдү так айта албаган, айрыкча р, л, и жана башка тыбыштарды чаташтырган болсоңор, ушул тамгалар катышкан жаңылмаштарды көп айтсаңар тилиңер бат көнүгөт. Жаңылмашты дароо шарт айтып кетүү оңой эмес, ошондуктан аны айтууда кылдаттык, чеберчилик болуу керек. Үйгө тапшырма, жаңылмаштарды жаттап, тилиңерди жатыктырып, бат сүйлөөгө машык кыла. Ошондой эле жылдызчанын ичине жаңылмаштар деген сөз берилген. Буга чейин биз иштеп келгенбиз. Жаңылмаштар деген сөздө канча тыбыш, тамга, үндү, үнсүз, муун бар, толтурабыз. Ушуну менен балдар сабагыбызды аяктайбыз. Кийинки сабакка чейин саламатта болгула.